Мусаб ибн Умайр ким эле? Бир убакта эң кымбат атырды колдонгон, Меккедеги эң адамдар эңсеп арзуу кылган, айрыкча аял кишилер арзуу кылган, турмушка чыгууга арзуу кылган эмне бир жигит эле, жаш жигит эле. Аллах субханаху ва тааламдын динине келди, дин үчүн бардык нерсесин курбанчылык кылды. Караңыз, ушунчалык деңгээлде курбанчылык кылды. Жада калса, өлгөндө үстүндөгү кийими башына жапса, бутуна жетпей, бутуна жапса, үстүнө жетпей калды. Субханаллах, бир туугандар, дин үчүн курбанчылык кылды. Ошол убакта балким бар эле ушундай денесине бүт эмне кылган, кепини ороп, бардык нерсесине жеткен. Бирок ал инсандарды сиз менен биз билбейбиз. Бирок тарых Мусаб ибн Умайрды ушундай эстеп калды. Караңыз, дин үчүн бардык нерсесин курбанчылык кылган инсан. Дин үчүн эң кымбат атырдан баш тарткан адам. Дин үчүн эң кымбат кийим-кечектен баш тарткан адам. Дин үчүн эң сонун тамак аштан баш тарткан адам. Биз билебиз, Мусаб ибн Умайр ушул динге келип, ислам динине келип, Аллах Тааламды жалгыздаганда энеси келип туруп, ата бабаңдын динине кайткын, болбосо мен тамак жебеймин дегенде эмне деп айтты эле. Ошондо Мусаб ибн Умайр, сиз жана сиздей энеден 100 болсо дагы, бардыгыңар тамак жебейм десеңер дагы мен бул акыйкат дининен кайтпаймын деп айткан инсан. Мусаб ибн Умайр радиаллаху анху Мединеге биринчи болуп, элчи болуп келип, канчалаган сахабалардын, ансари сахабалардын исламды кабыл алуусуна себеп болгон инсан. Көрдүңүздөрбү? Аллах Тааламдын алдында иззаттуулук менен өлдү. Бир туугандар, өлүм бардыгыбыздын башыбызга жетет. Бардыгыбыз өлөбүз. Өлүм же иззаттуулук менен келет, же болсо кор болуп келет. Бир туугандар, ар бир адамга өлүм келет. Ошол өлүмдү тамдап алуу сиз жана биз аракет кылышыбыз керек. Жакшы өлүмдү каалайсызбы? Же жаман кор болгон өлүмдү каалайсызбы? Бир туугандар, караңыз, сахабалар ушундай иззаттуу өлүмдү өлүштү. Дин үчүн өлүштү. Бир туугандар, адамдар бүгүн акча үчүн өлүп атат. Адамдар арзубаган нерсе үчүн өлүп атат. Акыйкат, бир туугандар, жашооңуздарды бир айлана чөйрөңүздөрдү карап көрүңүздөр. Арзубаган кагаз деп, бир туугандар, бул кагаз эртең 10 жылдан кийин ажатканага иштетилбей кала турган ошол кагаз үчүн өлүп кетип атат. Туурабы? Кээ бирлер андан дагы арзан нерсе үчүн өлүп кетип атат. Бир туугандар, болбогон нерсе үчүн өлүп кетип атат. Ал эми сахабалар иззаттуулук үчүн өлдү. Аллах субханаху ва тааламдын дини үчүн өлдү. Аллах таалам иззаттуу кылды жана аларды бейиш менен бул дүйнөдө сүйүнчүлөп койду. Жана караңыз, сиз менен биз сыяктуу момун мусулман үммөтү бул сахабаларды үлгү тута турган кылып койду. Караңыз, ошол сахабаларды сиз менен биз сүйүнүп, ушунчалык окуган сайын иманыбызга иман кошула тургандай кылып Аллах субханаху ва таалам аларды тарыхта калтырды. Көрдүңүздөрбү, бул бир бактылуулук эмеспи? Бир ошолорго жеткен жакшылык эмеспи? Караңыз, 1400 жылдан кийин дагы сиз менен биз ошолор менен сыймыктанып, ошолорду эстеп жүрөбүз. Кээ бир адамдар бар, өлгөндөн кийин эртеси унутулат. Бир туугандар, эң балким кор десек адашпасак керек, өлгөндөн кийин эртеси баласы унутат ал адамды. Айтпай эле кой эле ислам үммөтүнө, баласы унутат. Ошондуктан бир туугандар, ушундай тарых жасашыбыз керек. Туура, ал тарыхты Аллах үчүн жасашыбыз керек. Бирок сиз менен биз, ислам үммөтү, сиз менен биз эскерип жүрө турган ушундай тарых жасашыбыз керек. Сахабалар, көрдүңүздөрбү, биз сыяктуу эле адам эле. Бүгүнкү күнгө чейин эч бир сахабаны 3 колу бар деп окуган эмессиз, туурабы? Же 4 буту бар деп сахабаны окуган эмессиз. 4 көзү бар, же болсо мээси биздин мээбизден чоңураак деп окуган эмессиз. Сахабалар сиз менен биз сыяктуу эле адам болгон, бир туугандар. Сахабалардын биз сыяктуу үй бүлөсү болгон. Сиз менен биздин бир аялыбыз бар. Дээрлик көпчүлүгүбүздүн бир аялыбыз бар. Ошол аялыбызды бага албай мурдубуздан суу агып, көчөдө эмне кылып жүрөбүз? Эрте менен ишке чыгып кетебиз, кечинде мурдубуздан суу агып кайтып келип атабыз. Сахабалардын бир аялы болгон, сахабанын өзү болгон эмес. 4 аялы болгон. Бирок ошого карабастан динге кызмат кылган. Айтайын деген нерсе ошол, бир туугандар. Сахабалар 4 аялы болуусуна карабастан динге кызмат кылганга убакыт тапкан. Динге кызмат кылган Аллах субханаху ва таалам ошол себептен иззаттуу кылды. Сиз менен биз бир аялды эптей албай жүрөбүз, динибизден дагы эмне эптей албай жүрөбүз. Же динибизден жок, же бала чакабызды, аялдарыбызды көбөйтө албайбыз, же динибизди эптей албайбыз. Бир туугандар, көрдүңүздөрбү, сахабаларды үлгү тутайлы. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоосу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тирүү убагында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды денеси менен коргоду. Сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды туура денебиз менен коргой албайбыз. Ал инсан өлүп кеткен. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын калтырган сүннөтүн коргошубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү бидатчылардын бидатынан коргошубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү душмандардын душмандыгынан коргошубуз керек. Мына ошол сиз менен биздин эрдигибиз болот, бир тууган.